достор барыңарга кутман күн. Барыңыздардын билим күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Чолпонбай айылында мектептин ачылышы болуп аткан экен, ошол жакта болсобуз. Күнүңүздөр менен бүгүнкү 1-сентябрь билим күнүңүздөр менен жалпыңыздарды куттуктаймын. Ошондой эле мынакей биздин бүгүнкү айылда жакшы жаңылык болуп турат. Толук эмес орто мектептин ачылышы. Анда бүгүнкү билим күнүңүздөр менен жана ачылуу аземине жалпыңыздар кош келипсиздер. Мектепти аттанабыз. Ачылуу аземине мектебиздин кадырлуу конок болуп келдиңиздер. Анда эмесе быйылкы 2022-23 заманбап içinde бардык эмеректер менен ашканасы içinde дааратканасы менен салынып отурат. Эми мамлекетибиз жаштардын колунда дейт. Мамлекетибиз кандай жаштардын колунда? Үйгөн жаштардын колунда. Урматтуу окуучулар, жакшы билим алышыбыз керек. Жакшы тарбиялуу болушубуз керек. Мамлекетибизге салым кошушубуз керек. Анда учурдан пайдаланып ушу арга ишеним жоопкерчилик чектелген курулушка бүгүнкү майрамдын ээси болгон жаш жеткинчектер баарыңыздарды бүгүнкү билим майрамы менен Кара Бура райондук мамлекеттик администрациянын атынан куттуктаймын. Берүү тармагына мамлекет тарабынан бюджеттен 30%тен көбүрөөк акча каражаты бөлүнөт. Бул деген нерсе 3/1 ушул биздин келечек муундарга болгон аракет. Ушул биздин келечек муундарыбыздагы татыктуу билим алып, эртең биз сыймыктанган, кыргыз эли сыймыктанган улуу инсандарга айланышын каалап кетет элем. Мына кыргыз жери улуу жер, анын ичинде мына Кара Бурадан кандай улуу инсандар чыккан. Ушул инсандар өзүнүн өмүрүн, өзүнүн жашын ушул биздин эгемендүүлүгүбүзгө, биздин жаркын келечекке арнап келишкен. Ошол инсандардын катарын толуктап, биздин улуу инсандар чыгышын каалаймын. Жакшылык болсун, балдарыбыз татыктуу билим алсын, чоңдорубуз аларга шарт түзүп берели. Ушул мындан ары дагы жакшылыктар болсун. Мына башыбыздан эмнелер өтпөдү, убагында 1-сентябрда ача албай калган күндөрүбүз болду. Мына пандемия деген оору келип, мына баарысы артта калды. Азыркы милдет мугалимибиз татыктуу тарбия берүү, жетекчилерибиз жакшы иштөө, ал эми балдардан болгон талап
жакшы окуп ийгиликтерге жетишүү. Жакшылык болсун. Эжеке ийгилик, ушундай ынтымак болсун, аманчылык болсун, ушундай мектептерибиз көбөйө берсин. Рахмат сизге. Турсун. Агоргоңор кут болсун. Мынакей жаркылаган мектепке кирип турасыздар. Ошондуктан азыркы жаш муунун келечеги дагы жаркылаган болсун. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын коноктору, дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Мен аябай сүйүнүп атам. Ушул кичинекей балдар, жана ошондой мына өспүрүм жетилип аткан балдарга дагы кааларым. Ушунчалык мен өзүмдүн бир туугандарымдай сезип, силерге кааларым. Ушундай жакшы окуп, фундаментиңер жакшы түзүлсүн. Мына силер фундаменттерди ушу жерден куруп, анан кийин келечекте эң керектүү, эң биликтүү адамдардан болгула айланат. Мектептен кызыл дипломдуу окуучулар чыксын, профессор, академиктер чыксын. Катышуучулар баардыгыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге ийгилик. Биздин кичинекей дарыстелер бүгүн ушундай мектепти аттап отурганына мен сыймыктан кубанып отурам. Себеби 1997-жылы Ашымбек Шыйкымбаев деген мектеп ачабыз деп ураанып чыккан мен болчумун. Туурабы атене? Туурабы? Эми азыр ушунчалык кубанып отурам. Не дейкен? Эл журтубуз аман болсун. Ушу мектепте илимдүү, билимдүү окуучуларыбыз көбөйө берсин. Баягы Ашымбек Шыйкымбаев мектебине чыкты деп ар бир аты аталган сайын агайдын арбагы сүйүнүп ыраазы болуп жата берсин. Окуучу болуумун билим алуу талап. Молодец. Жап-жашыл болгон мектебим дайым өсүп өнө бер. Ар бир жылы мектепке балдар, кыздар келе бер. Былтыркыдан башкамын, оюнга көп берилбей, билим алсам деп тилейм. Биз өспөй малдайбыз, билбейбиз жаман адепти, уяныбыз бейгана болуу дайын адептүү. Кузгу Утман айдагы бүгүн билим байрамы ак мектепке биринчи биз барабыз жайдар. Биринчи коңгурга кагылып мектепке келебиз жабылып. Мен дагы окуучу боламын, ак батикти тагынып. Ак калемин бүгүн колгалымын, билим жолун басса илгерилим балам. Молодец. Азаматсыңар. Ayçıl desin cıldık şoy Kөгümüzді қуғалап мен олыққанның сардалыз Көктерестің жанынан де жолыққанның сардалыз Ақ өгізін қуалап олыққанның сардалыз Жердештері атамдай батыр кыргыздын желегин дүйнөгө жеткиришин ачып алабыз. Айтор окуучулардын ден соолуктары бекем болуп. Эң жакшы сапаттуу мектептердин бири да. Кудай буйруса жакшылап иштеп берсеңиз болду. Спорт залынын ичинде ол жакта атайын дене көнүгүүлөр жасай турган нерселердин баары орнотулган экен. Өтө шарттардын баары сонун. Могул жактан спорт залга кирет, ал эми спорт залга кирердин алдында биз турган могул шкафтар дагы ар бир окуучуга берилет. Бул
болсо мына могу бөлүү мүмкүн. 7 класстар үчүн, 8 класстар үчүн, 9 класстар үчүн бүт спорттук кийим менен кирип, ол жакта душ туалети да бар экен достор, аны да көрсөтүп коеюн. Негизи бул мектепте жалпы айыл боюнча 184 окуучу бар экен. Анан ошол 184 окуучуга вообще сонун условия түзүлгөн да достор. Мынакей. Бул жактары душ. Мына достор, ушул адамдын атынан коюлган мектеп экен. Ашынбек Шейкимбаев атындагы мектеп. Достор, ар бир класста мындай кол жууа турган. Иштегенге бул жакшы программалар бар. Ушул достордун сонда даже лабораториялык иштер чыгат. Биздин президентибиз айтып отурбайбы, Садыр Нурбаевич, ар бир класста ушундай болуш керек. Интерактив заманда. Өзүнүн флешкасы болуп, өзүнүн мугалимдин өзүнүн Компьютерди базалабыз. Бул интерактивный доска экен. Колонка, проектор, бүт комплект экен бул жакта. Кайра окуучу ушул жакка окуган кезекти я. Бүгүнкү мектептин ачылышына аябай баары сүйүнүп атабыз. Жакшы балдарыбыз окуп, неберелерибиз окуп атат. Жакшы болсун, мугалимдер жакшы, баары жакшы окуп кызыл диплом алышсын. Нөлөө класска келишип атат балдарыбыз, неберелер жетелешип. Аксакалдар мына баарыбыз Булөкөз подружкабыз. Биз мунун да небереси келип атат. Менин да неберем ушул куттуу баяндоо болсун. Жакшы окуучулар ошол жерден өзө берсин. Рахмат, мынакей айылыбызга заманбап мектептерден жакшы мектеп ачылып атат. Неберелерибиз келип атат. Жаңы окуу жылы кут болсун. Биз сыймыктанып атабыз ата-энелер. Мен өзүм оюнча ушу балдарыбыз, бала чакабыз жакшы окуп, билим алып, президент болуп, туш жакка жакшы неме болсун деп сыймыктанам. Ушу рахмат мектебибизге, мугалимдерге де мына биздин тиги падышабызга да рахмат, ушундай мугалимдердин айлыгын көбөйтүп, балдардын айлыгын немели мектеп окуучулардын, медиктердин эми болсо пенсиябызды көбөйтөбүз деп атат. Ошого да сыймыктанабыз. Рахмат, ошо биздин пенсиябызды көбөйткөн тиги чоңдорго рахмат. Рахмат айттым, башка эмне айтмак элем. Ошо келгенге сүйүнүп атабыз. Ушундай мынакей ушунун аркасы менен эми биз чоңдордон уруксат сурайбыз. Неме бизге садик салып берсе жакшы деп ойлойбуз. Ушу балдарыбыз көчөдө кумда ойноп жатат. Ошого карата садик болсо ошого сүйүнөбүз. Достор, бүгүнкү 1-сентябрь билим күнүңүздөр менен куттуктайм. Достор, куттуу болсун.